Негизи баягы чыгармачылыкта жакын акелер, инилер, досторубуз отурганда баягы күлкүлүү окуялар, жакшы сөздөр көп чыгат десем болот. Баягы белгилүү кудул Ырысбек Жантөреев деген агабыз менен концертте көп жүрүп калабыз, гастролдо. Ошол өзүнүн бир окуясын айтып берди эле, мен үчүн анекдоттой эле болду да. Келинчегинин павильону бар экен, бирок ал павильонда жалаң келинчеги соода кылат экен. Бир күн баягы товар алып келейин мен, сен павильонда отуруп тур деп Ырысбек агабызды павильонго отургузуп коюп, өзү кеткен экен жеңе. Ырысбек ага айтат, павильонда отурсам бир орус кыз келип, жана жумуртканы көрсөтүп, извините, вот это вареный, да, деп сурады. Нет, куриный деп жооп берип койдум дейт. Анан, не, это понятно, куриный что? Вареный, да, десе, нет, куриный деп. Экөө талашып кеттир, анан экөө кичине ушундай түшүнбөстүк болуп атып, анан келинчеге келип калыптыр, эмне болуп десе, Ырысбек байке айтып коетмиш, жанатан бери могу жумуртка воронаныкы деп сурайт. Мени мектепте эжекелерим ворона деген карга деп окуткан, вареный деген сөз карганын жумурткасы деп сурап коет. Бир аял кырсыктан улам кулагынан ажырап калат экен. Анан ошол врачтар башка бир жасалма кулак салып беришет экен да. Анан бир айдан кийин ошол врачтарга барып, силер мага эркектин кулагын салып коюпсуңар деп айтат экен. Анан сен каяктан билдиң эркектин кулагын салып койгонубузду десе, мен сөздөрдүн бардыгын угуп элатам, бирок эч түшүнбөй атам деп айтат экен да. Атасы баласына жомок окуп берип атыптыр да. Илгери кемпир чал болуптур. Баласы ойлонот экен. Кемпир кантип чал болот экен, а? Түндө бири бүлө уктап жатышат экен. Алардын үйүнө бирөө кирип, түн жарымда "О, кожоюн" деп эшигин такып атат. "Ким бул түн ортосунда?" десе, "Отун керекпи?" деп сураптыр. "Жок, кереги жок" десе, эрте менен турса отун бардыгы калбай калыптыр. Ынтымак телеканалынын Ырыстан берүүсүнүн жалпы көрүүчүлөр үчүн жакшы маанай каалап, мен Жайнагүл Тентиева.